мыйзамдын авторлору бүгүнкү күндө ЖМКга мындай сөз эркиндигине эч кандай тиешеси жок деп мындай айтып атышат. Бирок бул мыйзамда андай бир баягы орусча айтканда исключениялар деп коет го, андай мындай көргөн жокпуз. Баарына тиешелүү мыйзам. Центр мониторинга түзүү, отдельный гос орган катары же центр катары түзүп, мисалы жанагы орустардыкындай Роскомнадзор, мисалы Турцияныкын жанагы РТУК сыяктуу балким түзүп Кыргызстанда дагычы. Экинчи варианты бул жана Маданият министрлигинин өзүндө эле жүктөп, балким ошол эле. Маалыматты берип атканда ошол өзүн атагысы келбей, ошо мени чыгара турган болсоңор, сотко берем. Ал өзү юрист экен, сотко берем. Анан кийин жакында эле ошол мыйзам кабыл алынган. Фейктер жөнүндө билесиңер да. Анан кийин ошонун негизинде сайтты жаап, жөн эле жаап койсо болот деп айтты да.